сөзү ошондо эртең сак тыңдап, биз дайым жерибиз, элибиз үчүн башыбыздардын аңында, кеп башыбыздардын аңында даярбыз. Мен бул жыйналышка сырттан катышуучу болуп гана келип, илинип калдым. Катышып, бул маалымат алайын деп, бийликти өткөрдү, анан ушундай чечим чыкты. Болгону биз бул бийликтен жакшы күтпөй калдык. Бир кезде колдоп жүрдүк элек, азыр өкүнөм. Болгону адилет бийликти жалпы карапайым калп элибизден сурамыз, себеби жер биздин урпактарыбызда. Суу биздин урпактарыбызда. Биз кыргыз мамлекетинин жараныбыз. Сиздер да башыңыздарды катып жатпаңыздар, кыргыз элине. Эртең урпак кечирбейт бизди. Биз дайым адилет бийликти талап кылабыз. Бүгүнкү соттун чечимине мен нааразымын. Ошондо сот кандай чечим кабыл алды? Декабрда 28-не чейин биринчи жолго бизди камакка алды. Чечим чыкты. Эми бул репрессия. Биз эч кандай жана мыйзам бузуу болгон эмес. Мен болгону маалымат алуучу, угуучу гана болуп бардым жыйналышка. Ал мен уюштурганда да билбейм, катышканда да эмес. Мен жалпы кыргыз элинен гана ушундай мыйзамсыздык болуп атса, силер өлкөдө чыныгы патриот уул кыздарыңар бир уч талап кылып атса, аларды каматып коюп, коргобой отурсаңар, мамлекетибизде эгемендүүлүк болбой калат. Мамлекетибизде экинчи Түркмөнстан болобуз. Ошого жол бербеңдер, урматтуу кыргыз эл. Бүгүн бизди сындырып атса, эртең силердин балдарыңар.